Милиция Ала Тоодогу митингчилерди суу менен аткылап тарата баштады. Атка минерлер 3 күндүн ичинде митингчилердин өкүлдөрү менен Сооронбай Жээнбековду жолугуштурууга аракет кылмай болгон. Бирок акцияга келгендердин бардыгы буга макул болбой, аянттан кетпей жатышат. Милиция Борбор калаанын Ала Тоо аянтына чыккан Садыр Жапаровдун тарапташтарын суу менен аткылап тарата баштады. Акция бүгүн 2 мартта саат 11:00 чамасында башталган. Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысынын айтымында митингге 1000ге чукул адам чогулган. Буга чейин акцияга катышкандардын бири Бакай Кашкарбаев митингчилердин бир катар талаптарын санап берген. Амнистия колдонуу менен Садыр Жапаровду бошотуу, сапаттуу соттук реформа жүргүзүү, насияларды жеткиликтүү кылуу, чек ара маселесин чечүү, коронавирустун алдын алуу чараларын күчөтүү. Президенттин аппаратынын өкүлү митингчилер менен жолугушкан. Садыр Жапаровдун агасы Сабыр Жапаровдун айтымында, атка минерлер 3 күнүн ичинде митингчилердин өкүлдөрү менен Сооронбай Жээнбековду жолугуштурууга аракет кылмай болгон. Бирок акцияга келгендердин бардыгы буга макул болбой, аянттан кетпей жатышат. Taşlaysın bir taraf tutma çal.